Биздин атыбыз менен кайып кармап жаткан анча мынча блогерлер силерге кайрылып жатам. Бизде долбоёб болуп калыпсыңар. Хайп үчүн билем эмненин баарын кылып атасыңар. Эмне деген обращение жазып атасыңар билем. Жалаптарга жагылыш үчүн эмне деген сөздөрдү сүйлөп атасыңар да. Алыңар кыздарга эле жетет. Рейдтерди кыздарга эле кылып жатасыңар. Эмне себептен балдарга жазабайсыңар рейдти деп. Патриот байке, угуп туруңуз. Биринчиден блогерлер эмес. Ал сөздү мен айтып атам силерге. Как аял затын коргогон эркек катары мен айтып атам ал сөздү. Мен ал сөздү жалаптарды, сойкуларды коргоюн деп эмес, мен аял затын коргоюн деп айттым ал сөздүчү. Бул биринчиден. Экинчиден менин сөзүм силердин көтүңөрдү эгерде күйгүзүп кеткен болсо, демек мен чындыкты сүйлөп турмун. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн болсо мен менен хайп кармап деп атасыңар. Силер менен хайп кармагыдай силер эмне Анжелина Жолисиңерби? Силер менен хайп кармагыдай мен. Айткылачы, кимсиңер силер мага? Бул үчүнчүдөн. Төртүнчүдөн болсо жалаптардын тарабын талашып деп атасыңар. Мен жалаптардын тарабын талашкандай мен эмне? Жалаптардын аркасынан иштеп атыптырмынбы? Же жалаптардын аркасынан нан таап жеп турмун? Кудай сактасын го. Кудай анын бетин ар кылсын. Мен каршы эмесмин. Пожалуйста, жок кылгыла. Мен ошол видеода да айткам. Давай жок кыл. Жок кыл. Колуңуздан келсе түп тамыры менен жок кылып, вообще Кыргызстанда жылас кылып таштагыла. Мен каршы эмесмин сойку менен жалаптаргачы. Жок кылгыла, пожалуйста. Бирок ошол жоклардан мурун дагы ошентип элдин астынан ошо сойкуларды, жалаптарды алып чыгардан мурун дагы кичине ойлоносуңарбы силер эркектин именно сиз ойлоносузбу? Бул дагы бирөөнүн апасы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн сиңдиси, бирөөнүн карындашы, бирөөнүн энеси, бирөөнүн тайнеси деп силер дагы бир ойлоносуңарбы? Чыгарып аткандан мурун буларды жалап болушуна ким түрткү болду? Буну сойкулуп кетишине ким күнөөлүү болду деп кичине мындай изилдөө жүргүзөсүңөрбү? Ким күнөөлүү булардын мындай бир жалап болуп кеткенине? Ким мындай кылды буларды деп кичине кызыгасыңарбы? Сойкулуп кеткендердин 80-90% биз эркектер, биз күнөөлүүбүз. Колуңардан келгениңерди кылгыла, эркекчечи. Любой жерде сүйлөгөн сөзүмө жооп берем. Биз эркектер, биз күнөөлүүбүз. Мына биз күнөөлүүбүз. Неге ошо эркектер дагы айтам, неге тартып чыгарбайсыңар? Неге бир кызды алдап барып сайып кыздыгын алып койгон эркектерди неге чыгарбайсыңар мисалы? Неге чыгарбайсыңар?